13 жашар кыз зордукталган эмес. Бул тууралуу өспүрүм кызга кол салды деп айыпталып жаткан адамдын жактоочусу Кайрат Загибаев билдирди. Загибаев ага жана шектүүнү актаган сот Айбек Эрнис уулуна атайын каралоо иштери болуп жатканын белгилейт. Я опираюсь, основные факты, которые я говорю. Мен биринчиден бардык соттук экспертизаларга таянуу менен айтып жатам. Бул күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бир дагы күбө кыздын берген көрсөтмөсүн тастыктаган жок. Албетте, кыздын көрсөтмөсүндө айыптоолор бар. Бирок биз экспертизанын жыйынтыгын окуп бербедикпи? Анын апасы муну кыздан кыйнап жаздырып алган. Журналист прочитала. Адвокаттын айтымында арыз жазган аял 2016 жылы кызын балдар лагеринин топ башчысы соода борборунан зордуктаганын айткан. Бирок бир дагы экспертиза күбө аны тастыктаган эмес. Анткени менен кыздын апасы арадан 2 жыл өткөндөн кийин кайра арыз жазып кылмыш ишин козготкон. Девочка говорит эксперту, что меня, говорит, мама... Кыз экспертке апасы гинекологко кыйнап алып келгенин айтып берген. Бир сөз менен айтканда аны мажбурлаган, кыйнап, тепкилеген. Ушундай мамиледен кийин менимче ар бир эле кыз арыз жазып берет. Алардын үй бүлөсүнө кандайдыр бир абал туруктуу эмес. Өзүңүздөр деле карап көрсөңүздөр, анын бир эле көрсөтмөсү бар. Арызды болсо апасы жазган. Ал башка бир дагы жерде көрүнгөн эмес. Бир да сотто болгон жок. Бирөөсү да сотко далил алып келе алган жок. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес. Ар бирибизде кыз бар дегендей, мындайдан Кудай сактасын. Бирок бир да далил жок болсо, башка эмне кылышыбыз керек? Понедельник күнү эле биз ушул балдардын күнүн белгилеп, ушул балдарды коргоо күнүн белгилеп. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, депутат Айсулуу Мамашева сотторду адилет чечим чыгарууга чакырган. Маалыматка ылайык, ишти 1-Май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу карап, кыз зордукталган эмес деген чечим чыгарып, 22 жаштагы шектүүнү жазадан бошоткон. Мындан тышкары кыздын апасын моралдык чыгым үчүн компенсация төлөп берүүгө милдеттендирген. Буга нааразы болгон кыздын апасы айласы кетип шаардык сотко кайрылган. Бирок ал жактан да утулуп калганын айтат. Дело началось, вы знаете, мындайда, когда вот рассматривал Урмат Тухтогонов деген бар, он такой молодец, ушел балачи, он работает в ГСУ, ушел деген выявлять этип, дело готовить этип, аябай жакшы эмеде да ишти карады. И анан прям перед тем, как баягы бүтөөрүнүн астында иш, бүтөөрүнүн астында поменяли нам следователя, как будто специально. И анан второй следователь уже деген, ушел второй следователь, он нам все испортил. Зордукталды деген кыздын апасынын билдиришинче, зордуктоого шектелген бала буга чейин да мындай иштерге барып жүргөн. Анткени менен укук коргоо органдарындагы таасирдүү тааныштары аны ар дайым коргоп келет деди. Еще такая странность. После вот этого лагеря он устроился на работу жана КГНУга вахтером. Там же деген первокурсницы, там маленькие девочки. У него явно деген предрасположенность к педофилии. Ушундай бир извращенный бир эмеси, в психике, наверное, какие-то проблемы есть. Ошонун баарын Эрнис уулу көргөн. Он четко знал. Просто он деген взял, ему сейчас нечего терять. Майдан деген, у него, оказывается, заканчивается вот этот срок судейский. Он просто деньги делал. Грязные деньги. И она еще влиятельный, этот, да, дедушка, генерал кем, да, генерал МВД. Эскерте кетсек, бир катар чуулгандуу окуяларды караганы менен белгилүү болгон сот Айбек Эрнис уулу БШ аттуу шектүүнү актап үй камагына чыгарган. Шаардык сот дагы бул чечимди күчүндө калтырган. Кыздын апасы айласы түгөнүп, жогорку сотко кайрылган. Иштин каралышы күтүлүүдө.